Мына жана троллейбус боюнча жүргөн баасы арзан экен деп айтып атат да. Бул жерде Бишкек троллейбусту жокко чыгарып атканда 205 миллион субсидия куруп атабыз деп айтыптыр. Улукбек Ибраимович, Бишкек менен Ошту бир карасаңыздар болмок да. Бишкекте айтып атат 205 миллион буга көп чыгашы болуп атат, биз аны карай албай атабыз депчи. Ошко болсо бул арзан баадагы жолго шарт түзөт деп айтып атасыздар. Бул жергиликтүү Ош мэриясынын берген расчеттору боюнча биз ошол жергиликтүү бийликтин берген эсептери менен талдап атабыз. Бүгүнкү күндө мына эгерде 30 гана электробус ала турган болсок, келечекте муну дагы эгерде кеңейтип жетише алсак жакшы. Анан бүгүнкү күндө эми Оштун мэриясынын эсептеп чыккандыгы боюнча бүгүнкү күндө ушул экономикалык эффективдүүлүгү болуп атат. Анан биз алардын берген бүтүмүнө макул болдук ошондой. Бишкек мэриясын сурап көрбөйсүздөр, алар иштетип көрүштү да мунучу. Экөөнүкү бири-бирине таптакыр карама-каршы келип атат. 115 троллейбусту иштеткенге 205 миллион субсидия кылып аттык деп айтып атат бул жердечи Бишкекте. Ооба, бул эми азыр Ош мэриясынын өзүңүздөр уктуңуздар, анан Эми Оштун мэриясы мындай объемдо троллейбус иштетип көргөн эмес да. Азыр Жалал Абадка барсак, ал жака дагы башка экономикалык эме алып чыгабызбы? Бир эле троллейбус ошол. Бул боюнча анда дагы Ош мэриясы ошо деталдуу эсебин айтып койсо, анан экинчиден бизде мисалы үчүн бүгүнкү күндө жанагы жаңы эле алып келинген троллейбустар бар болчу, ошонун ичинде аны толук кандуу колдонулбай калып кетип атканда, эгер экономикалык жактан Ош шаарына ыңгайлуу болуп аткан болсо, толук иштетип койгон жакшы деген ойдобуз да. Жок, иштете берсин. Сиз Бишкек менен Оштун мындай салыштырмалуу анализди экономика Минфин мындай алып чыгышыңыздар керек эле да. Оштуку такыр башка, анан сиздер министрлик катарында буну Оштун өзүнө коюп койбой, аларга эми троллейбус керек болуп атат. Экономикалык жагы ошол эле Бишкекке келгенде башка көрсөтмө берип атасыздар, Ошко барганда такыр башка көрсөтмө берип атасыздар да. Ооба, бүгүнкү күндө мен мына докладта дагы Ош мэриясынын берген маалыматында так жакшы көрсөтүлүп атат. Бир эле эң чоң мамлекет Орто Азиядагы эң чоң вуздардын бири болгон Ош мамлекеттик университетинде студенттердин саны, окуучулардын саны, бир катар университеттердин саны ошо менен айтып атышат. Бул жерде троллейбустук кызматтарга көрсөтүлө турган кардарлар, мисалы үчүн жүргүнчүлөрдүн саны Ошто дээрлик көп деп, ошого байланыштуу дагы окупаемость бар деп атат да. Жок, Ошто канча киши жашайт, Бишкекте канча киши жашайт? Дээрлик Бишкекте 2 эсе көп, анан кийин кантип эле Бишкекке келгенде 3 эсе. Анан Ошто көбүрөөк отуруп калат троллейбускачы. Сиз Бишкек менен Оштун мэриясын бир жолуктуруп көрбөйсүзбү кийинки жыйынга чейинчи? Анткени экөө эки башка маалымат берип атышат да. Булар ошону негиз кылып туруп, биз 205 миллион субсидия кетирип атабыз, ошол себептен троллейбустар жок кылайлы деп айтышты. Az 3-4 жылдан кийин дагы кредит алып, булар жок кыласыздар бананчы. Ош мэриясы сиздер ушу жооп берип койсоңуздар, ушул экономикалык, финансылык негиздер боюнча. Субсидия дегенде бул жерде мисалы үчүн бизде Ош шаарында мектеп окуучуларына 100 сом төлөйбүз да. Бирок биз жылына ошол 60 миллион жергиликтүү бюджеттен субсидия беребиз бул троллейбус парккачы. Бул жерде расход көбүнчө ошол мектеп окуучуларына 100 сом болгондугу үчүн, анан пенсионерлер, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга акысыз. Ошонун эсебинен биз субсидия беребиз. Ушуну Уланбердибаевич бир чечимге киргизип көрбөйлү, анткени жооптор такыр түшүнүксүз болуп атат да. Бишкек мэриясындагы ушу боюнча угуп көрөйлү андачы, жана айткан сөздөрүн бизге негиздеп берсин. Эгерде ал негизделбей Ош айткан туура болсо, анда Бишкектин бизге берген маалыматы ошону троллейбустар жокко чыгарып атканда туура эмес экен да андачы. Такташып албайлы, эми бир мамлекет болуп атат, эки шаар, анан экөөнүн ортосунда эки башка көз караш болуп атат да. Буякта биз миллиондогон долларларды алып берип атабыз буларгачы. Ушуну Уланбердибаевич мен сунуш кылам, чечимге да киргизип, Бишкек мэриясы дагы анда эмне себептен негиздеди, же кандай ушу негиздеп берсин да андачы. Туура айтасыз, анда биз кийинки окууда ошол
эмне үчүн Бишкек мэриясынан көбүрөөк чыгым болуп аткан анда кошумча маалымат алып келгенге аракет кылалы. Себеби чындыгында Бишкек шаарында мындай да маалымат болгон, жанагы троллейбустук линиялардын эскиргендигине байланыштуу деп дагы бир гана троллейбустарды эскилиги же болбосо аларды мындай каржылоо боюнча деген эмес, бир ошол линиялардын эскирип калгандыгына байланыштуу деген да. Ош шаарындагы линиялардыкы мен билишимче Бишкек шаарына караганда кийин курулган, анын состояниясы техникалык жактан бир кыйла жакшы, ошого байланыштуу дагы болушу мүмкүн. Ошон үчүн анда эки жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, то есть мэриялардын маалыматтарын дагы тактап бергенге аракет кылалы сиздерге. Сиз жана троллейбустар кайсы шаарларга берилди Оштон башка? Билбейт экенмин, Ош шаарына берилип аткан 100 троллейбус. Ушул боюнча анализ кылып көрөлү. Анткени Нарынга дагы башка шаарларга берет деп атат. Мен угуп атам, ал жерлер ошодон баш тартабыз деп атат. Анткени муну содержаниясына көптөгөн сумма акча кетет экен депчи. Ал бизге такыр туура келбейт экен, финансылык жактан бул чыгашасы көп экен деп мына Нарындан ушундай маалыматтар келип атат. Анда мен сунуш киргизем, бүгүнкү күн тартибинен алып туруп, кийинки отурумга ошол Нарын, Бишкек жана бардык тиешелүү шаарлардын жетекчилерин, ошондой эле экономика, бардык министрликтердин ушул жетекчилерин камсыз кылып берүүгө. Добушка коюп койсоңуз.